Талас шаарында энелер күнүнө арналган майрамдык иш-чара өткөрүлдү. Салтанат Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Медина Кайрылбекованын демилгеси менен уюштурулуп, ага Талас облусунун бардык райондорунан келген энелер катышты. Кеченин алкагында конокторго дасторкон жазылып, концерттик программа тартууланды. Бүгүн бизде ошо апалардын майрамы уюштурулуп жатат. Жалпы 4 район шаар менен биригип 250 апага чай берип атабыз. Бүгүнкү күндүн өзгөчөлүгү бул жерде ушу мамлекет тарабынан албай жүргөн ыраазычылык каттар жогорку кеңештин ардак грамоталары, бааланбай калган мээнеттерди атайын биз карап, аларга дагы белек даярдадык. Ошо ыраазычылык каттарды, ардак грамоталарды. Апаларыбыз бар, ааламыбыз кенен, дүйнөбүз жарык, ушу апаларыбыздын келечектери кең болуп биз үчүн дайыма оорушпай биз үчүн бар болушсун демекчимин. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши ыраазычылыкка урматтуу, сизге Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин жана жеке өзүмдүн атымдан үй бүлө институтун бекемдеп майрамдык иш-чарада аймактын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө салым кошкон айымдарга жана көп балалуу баатыр энелерге Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин ыраазычылык каттары тапшырылды. Ошондой эле билим берүү, саламаттыкты сактоо, маданият жана башка тармактарда үзүрлүү эмгектенип келген айымдарда ардак грамоталар менен сыйланышты. Келе жаткан апаларыбыздын энелер күнү менен чын жүрөктөн куттуктап, ушундай майрамдык кече уюштуруп атабыз. Негизи эле кыргыз эли энени сыйлап, ардактап төргө отургузуп, эненин батасына маани берип келген, эненин батасы менен жол ачылат деп келген. Биз да ошол максатта ушул апаларыбыздан бата алып коелу деп ниетибизди ошого коюп, мына Талас чергесине келип өзүбүздүн апаларыбызды чогултуп, биргеликте бир майрамдык маанай тартуулайлы деп отурабыз. Жогорку кеңешинин ардак грамотасы. Сыйлык ээлеринин арасында саламаттыкты сактоо тармагында көп жылдык үзүрлүү эмгек өтөп, эне жана баланын ден соолугун коргоого өзгөчө салым кошкон медицина кызматкерлери да болду. Талас облустук биргелешкен ооруканасынын акушер-гинекологу Кенжекан Турсунбекова ардак грамота менен сыйланды. Бүгүнкү энелер күнүнө Медина Кайрылбекованын уюштурган салтанаттуу кечесине келип, жогорку кеңештин ушундай ардактуу грамотасын алып турганыма өтө чоң кубанычтамын. Ушу энелердин жумушун, энелердин кызматын баалап, биздин жогорку кеңештен ушундай сыйлыкты берип аткан адамдарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Мен жумушумда 35 жылдан бери иштеп, ар бир үйгө чоң кубанычтарды тартуулап келем. Кымбаттуу энелер, бүгүнкү келе жаткан силердин энелер майрамыңар менен куттуктайм. Айрыкча мен болочок энелерге айтып кетерим, ар бириңер өзүңөрдүн ден соолугуңарга камкор мамиле кылып, ден соолугуңарды жакшылап карасаңар, эне аман, бала аман. Силердин ден соолугуңар чың болсо, төрөлүп жаткан ымыркайдын дагы ден соолугу чың болот. Биз ошого көмөк көрсөткөнгө дайыма даярбыз. Энелерге арналган майрамдык иш-чара жылуу маанайда жыйынтыкталып, катышуучулар уюштуруучуларга ыраазычылыктарын билдиришти.